Кеңес өңшүйдүн эң башы күнчүгүш жагында биздин айылдан башталат. Биздин көчөдөн башталат. Биздин айыл уникалдуу айыл, 4 жагынан суу аккан айыл да. Чоң кеминден чыккан күнгө минип, аккан сууга кошулуп, борборду көздөй бет алган жаш улан Каныбек Иманалиев максатын так билген. Келечектеги кара сөздүн чебери, тең тушу көп, теңи жок, Калыгул, Тилекмат, Кыдыраке сыяктуу даанышмандардын, акыл чечендердин жолун улоочу, зирек жигит, тестер кезинен бийиктикти самачу. Космосту багынтып, ааламдын сырын билгиси келчү. Мен өзүм бала кезде ал убакта бүт доордун, Совет доорунун кумири Гагарин эле. Мен өзүмдү учкуч боломун деп ойлочумун. Гагарин жөнүндө китептерди окуп, анан мектепке кирип келатканда космонавттардын сүрөтү бар эле да. Мен ошол бүт жаткы билчүмүн. Каныбек Иманалиев космонавт учкуч болгон жок. Бирок сөздү камырда ийилеп, сөздүн учкучу Дулдулу болду. Манас Саякбайдын космостук дүйнөсүнө баш бакты. Сөздүн гүлүн терип, каймагын калпып, сөз бакты. Сөз кадырлады, сөзгө айланды. Сөздөн өз дүйнөсүн куруп, көз кайкыган бийиктикке жетти. Сөз да аны жаман кылган жок. Көтөрдү, өстүрдү. Ала тоо эмес, ааламдагы кыргыздарга чейин санат кылды, дастан кылды, аңызга айланды. Кыргызда илгертен бери эле, күлүк ат чыкса, чечен, комузчу, ырчы акындары мыкты чыккан, манасчыларды даңаза болуп, чегарадан аттап өтүп, эч кандай тоскоолдуксуз эле тоолордон аттап өтүп, башка өлкөлөргө даңаза болуп кеткен сымдар болот эмеспи? Мен жакында эле Кытайга барып келдим. Ошол жактагы кыргыз туугандардан биринчи эле Каныбек кандай жүрөт? Аман эсен жүрөбү деген сөздү укканда ичимден аябай сыймыктандым да. Биздин жигит ошо чет өлкөдө тоо келип турган өзүбүздүн туугандар болгон менен алар башка өлкөнүн жарандары да. Анан ошол жерде ошо биздин жигиттин аты аталып, сыймык менен аталып, урмат менен аталып, анан кийин Каныбек кандай жүрөт деген ичиң кадимкидей жылыйт экен. Анан жакшы жүрөт дегенде Азамат. А кандайчы Каныбекти билесиңер десем, баягы Жусуп Мамай атабыздын каза болгондогу сүйлөгөн сөзү эме, ташка тамга баскандай сүйлөгөн сөзү. Ар бир кытайлык кыргыздардын эсинде калып, андан ары уламыш жомок болуп айтылып кетиптир да. Кече эле биз Кыргызстандан бияка келерде 40 күн жаабаган жаан түн бою көнөктөп төгүп, шолоктоп жаап, Кыргызстанда жер ыйлады, тоо ыйлады, көл ыйлады. Анан таңда кабар уктук. Жусуп атабыздын Манас деп соккон жүрөгү, Кыргыз деп соккон жүрөгү токтоп калыптыр. Бу жарыкчылыкта көптөгөн чөп курайт. Ажайган гүл да соолуйт. Учкан куштун канаты талыйт. Чуркаган күлүктүн туягы талыйт. Адамдын сапарга арыйт. Бирок манасчылардын жашоосу бөлөкчө. Алар өлбөйт. Алар 1000 жыл жашайт. Каныбекке мен дароо эле ушул баладан келечекте бир неме чыгат деген үмүт пайда болду. Анан өзүнүн эмнеге шыктуу экенин карасам, ырга, жазууга, жанагы окууда бизде ар түрдүү кружоктор иштейт да. Ошогон бирөөнү калтырбай катышууга, бирөөгө жардам көрсөтүүгө, болуп аткан нерселер менен дайыма алаксууга аракет кылган бала экен да. Анан мен айттым, Каныбек, мугалимдер күнү келатат. Ошол газетте чыгарбайлыбы? Сенин шыгың бар окшойт. Десем, эже жазам. Анан кандай кылайын? Мага антип эч ким багып берген эмес, көрөлү деди. Аны 2 батман, чоң батманды бириктирип туруп мен айттым, эже бирөөнү эле жазам деди. Жок балам, сен көп жаса турган шыгың бар экен. Кел моого чыгарабыз. Деп анан 2 батманга толтура ырда жазды. Ошол жерде иштеген мугалимдерди куттуктап да жазды. Мугалимдер мөмөлүү дарак экенин жазды.
Анан окусам ушунчалык ошол мезгилде эле ошо акындык жагы бар экен да. Анан окууларын абдан тың окуйт экен, жакшы окуйт экен. Өзгөчө кыргыз тил адабиятына абдан берилет экен да. Башка сабактарда жок ошо. Адамдык сапаты дагы бала кезден эле кишиге боорукер, жардам бергенде каалаган, улууларды урматтаган, кичинекейлерге сый көрсөткөн жакшынакай окуучулардан болду. Башкача айтканда мен 10ду бүткөнчө мен 10 колум болду десе эсептесем болот. Каныбек Иманалиевдин жигиттик курагы жалындап күйгөн студенттик кези Кыргызстан туу көтөрүп эгемендик алган жылдарга туш келген. Там туң баскан жаш мамлекет бардык багытта жаңы чакырыктар менен беттешип жатты. Эгемендик менен кошо эшик какпай кирип келген эркин журналистиканын сап башында эркин гезит Асаба турду. Улуттук университеттин журналистика факультетинде 3-курста окуган Каныбек Иманалиевдин алгачкы макалалары Асабага жарыяланып тушоо Асабада кесилди. Мен 3-курсумдан баштап, 2-курсумда кечинде кыргыз маданиятында корректор болуп түнкүсүн иштечимин. Күндүз студент болчумун. Жалил Садыков, Ашым Жакыпбеков, Төлөгөн Мамеев деген дөбөш аалар менен чогуу иштештик. Анан кийин штатка ал убакта биз түштөн кийин окучу элек, түшкө чейин Кыргызстандагы чыгаан кесит болуп турган бирден бир эркин кесит Асаба кесинде иштеп, ошол студент кеситтен баштап 3-курстан баштап мен толук кандуу иштеп баштадым. Асабанын мектеби Эшимканов раматылык, Кубач Сувалиев, Чоюн Эмиралиев, Калык Ибраимов, Салижан Жигитов деген агайлар бир эгемендиктин шамалы менен кошо келип, анан Асаба эгемендиктин бир туусу болуп калды да. Капашевич кыргыз журналистикасына чалганда жарк этип кошулган, ошонун күчү менен бара-бара саясатка аралашкандардан мыкты чыган жигиттерибиздин бири катары жакшы билем. Мен анын алгачкы макалаларын, маектерин, ар кандай басма жүзүндөгү эмгектеринден жакшы кабарым бар. Ал ошону менен бирге эле мыкты акын дагы, кара сөзчү дагы, публицист дагы, окумушту дагы, кыскасы көп курду, андан таланттуу, мыкты эр азаматтардын бири. Журналист болуп Асаба кезинде жүрүп баштап, биздин журналисттердин эгемендик доордогу биринчи мурун өкүлү болуп, ошону эле раматылык Мелис Эшимкан менен иштешип, ошентип бери жүрүп, анан ошо журналисттер саясатка жакын болгон журналисттер саясатка жакын болуп, ошондон саясатка аралашып, президенттин администрациясына келди, андан пресс-секретарь болуп иштеди, ошентип жүрүп, Каныбек мына бүгүнкү күндө биздин көрүнүктүү саясатчылардын бири деп айтышка толук негиз бар. Жылдардан кийин советтик инерция менен мамлекеттик кызматтарга кадр тандоого чоң жоопкерчилик менен мамиле кылынган эмеспи? Мелтиреп, бир калыпта агып бара жаткан жашоону буркан-шаркан түшүрүп, мелмилдеп турган журналистиканы будуң чаң кылып жиберген Асаба журналисттерине бийликтин көзү түшөт. Ошол кезде Асабада иштегендин баарына Ак үйдүн көзү түштү да. Талант Конокбаев башкы редактор болуп кетти Купелемге, Азимжан Ибраимов өкмөттүн басма сөзүнө кетти, Салижан Жигитов президенттин кеңешчиси болуп кетти, Калык Ибраимов президенттин жардамчысы болуп кетти. Анан мен да ошол толкун менен 93 бүттүм жогорку окуу жайда, 94 ошол президенттик администрациянын басма сөз кызматына кирип, анан дээрлик 5 жыл ошол саясат кантип ичинен жазалат ошону көрдүк да. Бирок анын бир чоң мектеби болду. Мисалы үчүн Манас миңди ошол өткөзүүгө катышып калдык да. Дүйнөдөн 60 чет элдик журналист келди. Мындай бир сыймыктуу да жактары бар, керектүү да жактары бар. Ошол мамлекет эркин болуп дүйнөгө таанылып атканда, биз ошол мамлекет курулуп аткан доорго кичинекей иш кылсак дагы катышып калдык го деп ойлойм да, бир тарыхка. Ар жума сайын Ак үйдө брифинг. Маалымат катчынын
жеке атынан коомдук саясий абал боюнча билдирүүлөр. Бул Каныбек Иманалиевдин президенттин маалымат катчысы болгон жылдарга туш келет. Ишке тойбой, кирген суудай ташыган, жаңы идеялар менен көз караштарга бай, эки доордун ширелген жеринен өнгөн Каныбек Иманалиев президенттин маалымат катчысы болуп 5 жыл эмгектенди. Пайдыбалы куюлуп, кышы кыналып жаткан эгемен мамлекеттин башчысынын маалымат катчысы болуу чоң жоопкерчилик. 26 жашында президенттин маалымат катчысы болгон Иманалиев ат үстүндө уктап, куш уйку гана салып жүрдү. Мен ойлойм, журналисттерди да мага ишенген президентти уятталган жокмун деп. Анан биз ошондо доор менен кошо кетти окшойт. 5 жылдын ичинде бир да жуманы кетирбей, ар дүйшөмбү күн сайын саат 11-де пресс-конференция берчү элек. Америкада калай. Анда эмне президент эмне указга кол койду, эмне законго кол койду, каяка барганда, эмне визит, кайсы кадр. Ошондо эсептеп көрсөм 150ден ашык пресс-конференция. Ошого тема табышың керек, адам табышың керек. Брифинг, пресс-релиз, пресс-конференция, түз эфир дегендер. Ошондо президент дагы жылына 2 жолу түз эфирден журналисттер менен баарлашчы да. Ошол доордо балким ошол керек беле деп ойлойм да. Азыркыдай интернет сайттар жок. Бирине кийин өкмөттүк кесит, бирине кийин эркин кесит, жалгыз мамлекеттик телеканал болчу да. Жыйырма жылдан бери Кыргыз парламентинде депутат болуп келүүдө. 2000-жылы 31 жашында депутат болуп, ошол кездеги дөшалардын көлөкөсүндө калып калбай, коюу чаңдан бөлүнүп, өзүнүн сөзү, мүнөзү, позициясы бар саясатчы катары айырмалана алган. Каныбек журналист, коомдук мамлекеттик ишкер катары гана эмес, Кыргызстанга оратор катары белгилүү. Миңдеген адамдар катышкан митинг болобу, парламенттин жыйыны болобу, чечүүчү мезгилде Каныбек сөз сүйлөп, элдин пикирин, оюн, аракетин бурганга жөндөмдү. Мындай таланттуу адамдар абдан аз. Ал сүйлөгөндө өзү Саякбай деген китеп жазды. Саякбай манас айтканда айланын чөрөдөгү аны угуп отурган адамдарга гана таасирин тийгизбестен айланын чөрөдөгү кубулуштарга, предметтерге да таасирин тийгизиш керек дегендей. Таланттуу адам сүйлөгөндө массаны буруп, аларды тигил же бул аракеттерге эрдикке шыктандырып жиберет. Каныбекте ошондой талант бар. Ошондой касиет бар. Яны мен 2006-2007 жылкы Бакиев режимине каршы эл көтөрүлгөндө 10 000 деген адам катышкан ушул митинг убагында байкап жүрдүм. Мына акыркы 10 жылдан бери депутат болуп дагы чогуу иштеп келип атабыз. Парламентте дагы чечүүчү мезгилде депутаттардын пикирин буруп, добуш берүүнүн жыйынтыгына мындай таасир этет. Курманбек Бакиев бийлигинин туура эмес жолдо кетип жатканын, эрге кыйшык олтурганын байкаган кыраакы саясатчылар алгачкы күндөрдөн тарта эскертип чыгышкан. Алардын сап башында жаш болсо дагы баш боло алган, көкүрөгүндө көзү, оозунда осуяты, тилинде мөөрү бар жаш депутат Каныбек Иманалиев дагы болду. Чындыктын ата сөйлөбөйт. Менин бир тууганым Марат Бакиев абдан билимдүү инсан дейт. Чынында ошондой. Мен ал жигитти абдан жакшы билем. Менин бир тууган инем Жаныш Бакиев Баткенде согушкан дейт. Анысын да жакшы билем. Бирок Баткенде Кыргыздын миңдеген жигиттери согушпады беле. Ормокоев, Чотбаев, Бекбоевдор Баткенде согушуп генерал болуп жумуш калбадыбы? Марат Бакиевден да билимдүү Кыргыздын жигиттери Эрлан Абдулдаев, Мурат Иманалиев, Отунбаев, Абдыразаковдор ишсиз жүрбөйбү? Демек, баласагын туура айткан экен. Калпыс падыша мыктыны бүлүктү өз үйүнөн истейт. Калыс падыша
мықтыны бүлікті жалпы елден істейді. Марат Бакиевдей, Жаныш Бакиевдей азаматтар Алайда да бар, Атбашыда да бар, Ақталада да бар. Мен округум Нижний Алашыда да бар. Табір еместер. Жаңы билік келді деген менен аты жаңы заты ескі, жалбырағы жаңы тамыры ескі, киімі жаңы ниеті ескі, баш киімі жаңы башы байғылы ұлтпай. Жүрегімдің қағышы, қырғызымда сақталат, ай көйманас намысы. Улут дегенде ичкен ашын жерге таштап, Кыргыздын наркын, салтын, кан жанына сиңирген Каныбек Иманалиев Кыргыз элинин ар намысы. Ынтымагына шек келтиргендерге кыргыйдай тиймеyi бар. 2010 жылы Ош Жалалабадтагы каргашалуу окуяларды иликтеген эл аралык комиссиянын жетекчиси финландиялык Kimmo Kiljunen Кыргызстанды айыптаган кортунду чыгаргандан кийин депутат Каныбек Иманалиев Kimmo Kiljuneni парламентте персона нон грата деп жарыялаткан. Кала болуу ал жылдары бул чечимдин эл аралык мааниси чоң болгон. Мамлекетте кандай маанилүү саясий процесс болбосун, позициясын ар дайым ачык билдирип, тарыхый чечимдердин сап башында туруп келет. Я хотел бы инициировать о том, что в отношении данного генерала поручить Министерство иностранных дел Кыргызской Республики объявить персоной нон-гранта начальника управления МВД Сагдийской области Тажикстана генерал-майора Абдулла Наджувонова. Жогорку кеңештин имаратында өткөн илимий конференцияларда жасаган баяндамалары иш-чаранын көркүн гана ачпастан интерактивдик билим берүү заманында республикалык деңгээлдеги парламент трибунасынан окулган лекцияга айланып кетүүдө. Эл багып, жерди багып, жигер менен узарып учугубуз силер менен үйүнөн алыс жүргөн мекендештер биз элбиз, биз өлкөбүз силер менен. Өртирлик басынса да белчеңерден бирдикте бүттү жүктү жеңсеңерден күн келер улуу мекен кура турган айланып ала той келсеңерде. Дүйнөдө кыргыздарда гана бала төрөлгөндө ыр менен тосуп алат, ыр менен сүйүнчүлөйт, ыр менен бешигирин ырдайт, ыр менен жылкы кайтарып жүрүрдайт, ыр менен эгин сээ ырдайт. Сүйүшүн ыр менен билгизет. Анан кыргыз тиги дүйнөгө кетип атканда ыр менен узатат кошок менен. Ушундай ырдан империя жараткан элде Манас менен Чыңгыз Айтматовдун жаралышы бул мыйзам ченемдүү болуш деп ойлойм. Жан койбой тереземе келе берип босторгой талбай сайрап безелени ашыгын жоготкондой өксөсү бар. Саясат саясаты менен, бирок Каныбек Иманалиевдин жан дүйнөсүнө Кудайдын тилиделген сезимден жаралган өлүп кайра тирилүүгө барабар чыгармачылык жакын. Жашыдын бир сезимдер эске келет. Ар бир адамда бар эме чыгармачылык. Кээ бирөө музыкага ашыгы бар, кээ бирөөсү поэзияга ашыгы бар. 35-40 жашка чейин адам лирик окшойт. Мен да ошонун биримин. Андан кийин адам кара сөзгө окшойт да. Баягы жаштыктын оргуп турган жүрөктү делбиреткен сезимдер, толкундар, илхамдар кийин бара адамды ойлонто турган кара сөзгө айлантат окшойт да. Мен жеке оюм. Кээ бирөө бар 70 жашка келсе лириканы жасагат. Мен аларга суктанам, мен алардай боло албайт окшоймун. Кара сөзгө кадыр эсе мен ошол 40 жашыман кийин адегенде повесть жазып көрдүм, анан романга өттүм, азырда иштеп атам. Каркыра кайтып көздөгү, аңыздар бошоп түздөгү, көкүнүн жыттап калалы, аз өмүр барда бүткөнү. Жарым кылым жаштын жарымынан ашыгы саясат менен байланышта болсо да, жүрөккө, жан дүйнөгө маданият, турмуштун күзгүсү делген адабият жакын. Саясаттар эч жокто канагат ала албайсың. Маданияттан кээде
китебиң чыгып кетсе, же ырыңа жакшы чыкса, же китебиң чет өлкөдөн чыгып калса, кубанасың. Анан ойлойм да, адам баласы жан дүйнөсүндө руханияттан гана канагат ала алат. Саясат мындай да. Саясат 20 жыл бою кийикти кууп жүрүп, бирок бирде жолу тийгизе албаган мергенчи ооруп калышы мүмкүн да. 20 жыл же 30 жыл саясатта жүрүп, же бир бийиктикке жетише албай, же элине бир жакшылык албай өткөн саясатчылар көп эле да. Саясат бул көп учурда тобокелчилик. 10-20 жылдан кийин, мисалы үчүн өткөн чакырылыштагы депутаттар 95% унутулуп калды. Мындан 1,5 жыл, 2 кылым мурун өткөн манасчылардын аракетин белгилеп атпайсызбы, же комузчунун, же Карамолдонун күйсү өлбөйт да. Саякбайдын манасы, Исмаил Борончиев менен Алык Ойсонбаевдин айтыштары, руханий дүйнөнүн өмүрү узагыраак, саясаттын өмүрү кыскараак. Бирок саясат бүгүнкү күнгө таасир берилет да, артыкчылык ошондо гана. Улуу акын Исмаил Борончиев акындык деген убара, алыңа карап кубала, жашыңа Кудай бербесе, баш ийбейт кылган дубаңа деп ырдагандай табият тартуулаган нукура талант катары Жоогазын ыры, Алтын көлдүн ак куусу, Тагай би, Саякбай, Сагынбай, Шабдан Баатыр 2019 жылы англис тилине которулуп, Улуу Британиядагы Кембридж университетинде бет ачары болгон. Каганат орус, англис, кытай, немис, араб тилдерине которулган. Кыргыздар арзуу ыры ырлар жыйнагы сыяктуу түмөн түйшүктүн дабанын ашып, элге рахат тартуулаган топтомдорду жаратты. Эл жазуучусу Кеңеш Жусупов менен биргеликте Кыргыздар аттуу кыргыз элинин тарыхынын 20 томдук толук томун жазып, басып чыгарды. 5-томдон баштап 2002-жылы ушул Каныбек Иманалиев жазуучу экөөбүз акылдашып туруп, ушул кыргыздарды урайлык дедик дагы 10 томдукту чыгардык. Андан кийин 2011-жылы 16 том чыгып кетти. Бүгүнкү күнү мына көрүп атасыздар, алдыңыздарда бир 20 томдук китеп турат. Аламда болуп жаткан жакшы жаман окуяларды сүйүү менен күйөттү, адамзатка көркөм боек менен таасирди кылып жеткизип жашоонун туура жолуна үндөгөн акын жазуучулар эмеспи? Каныбек Иманалиевдин ырлары музыка чеберлеринин да көңүлүнөн тышта калган эмес. Сөзүнө жазылган обондуу ырлар уармандардын жүрөгүнөн түнөк таап, ала тоо коюнун аралап жүрөт. Күтүп жазда келген сезимди, күйүт бизге үмүт болуп сезилди. Каныбек Иманалиевдин Кайыңдар деген ырына эң биринчи оон жазгам. Кайыңдар шамал уруп, борон уруп, азыр окуу жайларда дагы ошол баягы сабакка кирген. 2000 жылдардан баштап ошол Каныбек Иманалиевдин ырларына жазып келе жатып, жалпы саны 22 болуптур. Бул өзү мыкты журналист болгон менен эң мыкты адам, өтө мындай даанышман, акылдуу адам, баягы көйгөй болгондон кийин аны чечкенге аракет кылатын ары бери чуркапчы. Бул киши ошондой нерсени болтурбайт да. Мен буну даанышман адам катары билем. Ырлар жазганда элдикин окшошуп, уйкачлыкты кубаган, эң маанилүү мазмундуу, анан ошол окуяны бир чагылдырып, көз алдыңан турмушуңан өткөн нерсени кайра дагы бир жолу элестетип берген мыкты чыгармаларды. Анан бул киши баягы бизге окшоп майда чүйдө сөздөр сүйлөбөйт. Бул кишинин сүйлөгөнү өзүнүн жүрүш турушундай дайыма улуу, сыпа, анан дайыма адамды ойлондурат. Бул кишинин акыл чөйчөгүндө көп нерсе бар. Аны баягы тилекке каршы
мындай заманыбыз көпчүлүгү караңгы болупчу, мындай ачканга туура келбей атат. Эгерде бул кишинин жалпы жан дүйнөсүн ачса, бул жөн эле тирүү басып жүргөн китеп да. Каныбек Иманалиевдин ырларын ачып окуганда эле оон чыгат. Биз көбүнчө акындар менен иштешкенде, могу сөзүн оңдоп бербейсизби деп, аны 7 жолу үйүнө барып, 8 жолу телефон чалып атып, араң оңдойсуң да. Бул кишиникин алганда эле көчөдө окуп баратып эле, керек болсо светофор баягы узак күйгөн жерлер бар го, ошол жерде окусаң деле оон чыга берет да. Анан аягында айтарым бир ыр эске түштү да. Деңиз болбойт жакшы адамдын пейилиндей, мамык болбойт жакшы адамдын көңүлүндөй. Жакшы менен өткөргөн жарым саатың бир жамандан өтүп кеткен өмүрүндөй дейт. Ал киши менен олтуруш, бир жака барыш, бул кайра келсең бир жомок китеп да. Каныбек Иманалиев акын, жазуучу, саясатчы гана эмес, илимпоз, дипломат. 1998 жылы Россия президентинин алдындагы Россия мамлекеттик кызмат академиясынын политология адистиги боюнча аяктаган. 2000 жылы Москва шаарында кандидаттык диссертациясын жактап, 2010 жылы болсо Россия тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академияда докторлук диссертациясын жактаган. Саясаттануу илимдеринин доктору. Я однажды, когда прочитал одну из его публикаций, не публикация, а одно из его произведений, это была книга, которая посвящена была кыргызским притчам. И тогда я сказал, что у нас родился кыргызский Коэлья. Вы знаете, этот известный, всемирно известный писатель, который написал «Алхимик», другие книги. И вот он очень похож на Коэлья вот в этом плане, когда он дает притчи и через притчи понимание современности. И это вот удивительный момент. И, кстати, не все его отмечают, не все это заметили. К сожалению, это плохо. Потому что он достоин, я думаю, и вот такой оценки со стороны кыргызского общества, кыргызской интеллигенции. Потому что Каныбек Апач, он начал исследовать эту сферу, которая помогает за счет опыта прошлого понять настоящее и видеть будущее. Вот этот зачатки, то, что есть у Каныбека Апач, мне кажется, ему надо развивать. 2010 жылдан бери Жогорку кеңештин депутаты, 5-чи чакырылышта эл аралык комитеттин төрагасы, 6-чы чакырылышта орун басары катары эмгектенүүдө. Иманалиев Жогорку кеңештин эл аралык комитетин жетектеп турган учур кыргыз парламенти гана эмес, кыргыз маданият, адабият тармагы үчүн да КМШ мамлекеттер арасында ири ийгиликтердин жылдары болду. Каныбек Иманалиевдин демилгеси менен КМШ парламенттер аралык ассамблеясында Даркан жазуучу улут сыймыгы Чыңгыз Айтматов атындагы адабий сыйлык негизделди. Иманалиевдин демилгеси жана күжүрмөн аракети менен 2015 жылы белгилүү опера ырчысы СССРдин эл артисти Болот Миңжилкыевдин бюсту Санкт-Петербургдагы өзү иштеген Мариинский театрынын алдына коюлса, 2017 жылы СССРдин эл артисти Сүймөнкул Чокморовдун бюсту Санкт-Петербургдагы өзү окуган Репин атындагы архитектура, скульптура жана живопись институтуна коюлду. 2018 жылы кыргыз тарыхындагы чыгаан дипломат, сөз атасы Тилекмат Жылкайдар уулунун, 2019 жылы Кыдыраке Байсарынын бюсту КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын имаратынан орун алды. 2020 жылы Кыргыздын залкар кино режиссеру Төлөмүш Океевдин бюсту Санкт-Петербургдагы окуган институтуна коюлуу алдында турат. Каныбек Апачтын сунушу менен, ошонун чечкиндүүлүгү менен, ошонун алдына койгон максатка жетүү үчүн чоң аракеттеринин негизинде ошо парламенттер аралык ассамблея Чыңгыз Төрөкулович атындагы эл аралык сыйлыкты коюшту. Бул сыйлыктын стипендиясы дагы өтө өлчөмдүү, көрүнүктүү, дүйнөдөгү ошол эле Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун атындагы сыйлыктардын деңгээлинен кем калбаган материалдык, финансылык көрсөткүчү менен
толукталган бул жакшы бир сыйлык болду. Бул сыйлык мына ошол парламенттер аралыгына кирген өлкөлөрдүн көрүнүктүү жазуучуларына 2 жылда бир жолу сыйланып келе жатышат. Анан Каныбек Капашындагы ушундай чоң бизден өтүп кеткен улуу инсандары жөнүндөгү бир чоң ишин айтып коеюн. Мына Ысык-Көлдө Кадыр аке деген чындыгын айтканда ушул убакка чейин кыргыз тарыхында өзүнүн татыктуу ордун ала элек, бирок өтө чоң бир көрүнүктүү инсаныбыз бар. Мына ошол Кадыр акенин айкелиндагы Санкт-Петербургдагы парламенттер аралык ассамблеянын залында койдурду. Бул дагы Каныбек Капаштын чоң бир эмгеги деп эсептейм. Өлгөндөрдүн даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт дейт эмес белибизде. Каныбек Иманалиев кыргыз тарыхын терең изилдеген жазуучу, мамлекеттик ишмер катары 1916 жылкы үркүндө качып баратып каза болгон сөөгү ак кар, көк музда жаткан ата бабаларыбыздын арбагынын астында кыргыз урпактарынын милдетин аткарды. 2015 жылы үркүндүн 100 жылдыгын утурлай Каныбек Иманалиевдин демилгеси менен ак шыйракта акыркы сөөктөр чогултулуп, жерге берилип, эстелик тургузулду. Биз бүгүн кимди көмдүк билбейбиз. Бирок билебиз ал кыргыз. Биз билебиз ал 16 жылы кайтыш болгон. Ал сиздин, менин, анын бир тууганы, кошунасы, айылдашы. Азаттыктын, эркиндиктин баасы өмүр менен өлчөнөт. Дүйнөдө азыр 7000 улут бар. Бирок 7000 мамлекет жок. 192 эле мамлекет бар. Ошо улуттук мамлекет курабыз деп булар кайтыш болгон. Каныбек Иманалиев 7 туугандын кичүүсү. Атасы Капаш Иманалиев кыргыз тили жана адабият мугалими, эл агартуунун отличниги. Узак жылдар бою мектептин директору болуп эмгектенген. Улуу кыздарынын бардыгын жогорку билимге ээ кылып, уулу кол созсо урумга, кызы Кырымга жетип, дөөлөттүү карылыктын төрүндө турган мезгилде 2005 жылы жарык дүйнө менен коштошту. Россия апа Борбордогу Пет институтту бүтүргөн, билимдүү инсан. Өткөн жылы 80 жашка чыгып, уул кыз, небере чөбөрөлөрүнүн кучагында белгиледи. Жаш үйлөндү. 22 жашында Шаткүл жеңеге баш кошуп, Канайым, Күнайым аттуу 2 кыз, Илимбек, Теңирбек аттуу 2 уулду болуп, кыз узатып, таята тайене болуп турган учур. Жигит кезинен тарта эл көзүндө жүргөн эл уулунда артта калган жарым кылым убакытка өкүнүп, өкүт кылуу жок. Болгону адамдын көөнү гүл экен. Гүл салган челек сынбасын. Жаштык курчтук кылып, кимдин көңүлүн оорутуп койдум экен деген гана санаркоо бар. Саясаттар нерсе болот да, мындай жеке турмушта адамгерчиликте андай болгон жок. Бирок саясатта кээ бир позицияңды далилдейин деп туруп, кимдир бирөөлөргө катуу айтып алган жокпунбу деген ой ошо быйыл мага келди да. Мурун ага көңүл бурчу эмес элем, себеби жаштык курчтук болот. Жашта ачуу менен айтып алышым мүмкүн. Быйыл мен ошол баары бир артка карап кылчайып, ошол кимдир бирөөнүн көңүлүн олтуруп алган жокпунбу, оорутуп алсам кечирим сураш керекпи
деп кээде артқа бір кылчайып каргасы болот экенсиң да. Элден өткөн сынчы жок. Элүүдөн эми ашкан эл уулунун эмгегине эл өзү баа берет. Тажрыйба менен акылга карк толгон Каныбек Иманалиевдин Кыргызга кылар кызматы али алдыда. 2 кылым мурда жашап өткөн замананын залкары ойчул Арсанбек Буйлаш уулу мындай бата берген экен. Эл журтуңдун кенчи бол. Эрегиш чыкса элчи бол. Айтар сөзгө кыска бол. Атпай журтка нуска бол. Нуска сөзүң кап болсун, санатырың сан болсун. Санжыра сөзүң саз болсун. Калың кыргыз элине кадырың артып бак консун.